Мелис Аспеков, Текебаевдин бизнеси токтойт. Жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча парламент сапаттуу болот. Мындай пикирин Садыр Жапаровдун тарапташы Мелис Аспеков билдирди. Кыскасы, партия деген балей жок болот. Текебаевдин бизнеси токтойт, сапасыз депутаттар келбейт. Кыйын болсоң өзүңдүн жериңден, өзүңдүн элиңден шайланып кел, дейт Аспеков. Садыр Жапаров камакта жаткан убакта аны активдүү колдоп, иш-чараларды өткөрүп жүргөн. Учурда шайлоого карата Чүй облусунун координатору болуп дайындалган. Булак Коом пресс. Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC бокс футбол. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сиздерди күтүүдө. Digitime промокод аркылуу 10 000 сомго ээ болуңуз. Башкы прокуратура Мадымаровдун Москвадагы жарандар менен жолугушуусу боюнча ишти Бошкага жөнөттү. Башкы прокуратура президенттикке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адагам Мадымаровдун Орусиядагы кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзүүдөгү жөнүндө материалдарды караш үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Тасмада Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Адагам Мадымаровдун Москва шаарындагы эмгек мигранттар менен жолугушуу өткөрүп, үгүттөө иштерин жүргүзүүдөгү тууралуу материал Борбордук шайлоо комиссиясына караштуулугу боюнча жиберилген деп жазылат мекеменин сайтында. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адагам Мадымаров 7 ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан. Анын мигранттар менен жолугушуусунун Орусиядагы кыргызстандыктар көптөгөн "мен макул эмесмин, укугум бар" кыймылдары уюштурду. Жыйын Москвадагы Транспорт университетинин маданият үйүндө өткөн. Булак Назар Ньюскейджи. Шайлоодо 7 миллион талап кылган президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Дыйканбаев кармалды. Дыйканбаев парламенттик шайлоо маалында мамлекеттик ишкананын башчысын бир партия үчүн 7 миллион сом берүүгө мажбурлаганы айтылууда. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары рангындагы Курманбек Дыйканбаев кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Дыйканбаев октябрдагы парламенттик шайлоо өнөктүгү маалында стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишкананын башчысын бир партиянын кызыкчылыгы үчүн 7 миллион сом берүүгө мажбурлаган. Эгер баш тарта турган болсо, кызматтан кетирерин айтып, коркутканы тергөөдө аныкталган. Курманбек Дыйканбаев мыйзамсыз алган акчасын шайлоо алдындагы үгүт иштерине колдонгон. Муну менен ал кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, шайлоочулардын көп добушун алуу максатын көздөгөн деп айтылат маалыматта. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү кечээ 24 ноябрда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал жазык кодексинин 320-беренесинин 3-бөлүгү кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш жасаган деп шектелүүдө. УКМК бул багытта иштер мындан ары дагы улантылып, өз убагында коомчулукка жарыяланып турарын кошумчалады. Белгилей кетсек, Дыйканбаев 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен катышып, 58-тизмеде турган. Булак Спутник. Өлүм жазасын киргизүү, жарандарды шайлоого милдеттендирүү, Конституциялык кеңешмеге кандай сунуштар келип түштү? Кечээ 24 ноябрда Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү түз эфирдеги кезектеги маалымат жыйынын билдирди. Анда Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев кеңешменин мүчөлөрүнүн саны 89 адамдан турарын жана алар 3 секцияга бөлүнгөнүн билдирди. Конституциядагы адам укуктары боюнча беренелерди карай турчу секциянын мүчөсү Нурлан Шарипов пленардык жыйындар ачык өтүп жатканын жана ага каалоочулар, юристтер, эксперттер, жарандык активисттер келип катышып, өз сунуштарын билдирип жатканына токтолду. Адам укуктары боюнча саясий, социалдык, экономикалык, маданий деп классификация жүргүздүк. Жыйынга практиктер, юристтерди чакырдык. Жарандардык активисттер дагы келип жатышат. Конституциялык кеңешмеге ар кандай сунуш пикирлер айтылууда. Алардын арасында кызыктуу сунуштар дагы бар. Мисалы, бир жаран активисттен өлүм жазасын киргизүү боюнча сунуш берилди.
Бирок бул нерсе биздин мамлекеттин статусуна жана эл аралык стандартка төп келбегендиктен андан баш тарттык. Дагы бир жарандык активист жарандарды шайлоого катышууга милдеттендирүү боюнча сунуш айтты. Албетте ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу. Бирок бул милдет эмес. Жыйында талаш тартыш жаралган учур болот. Бирок анын баарын добушка коюу менен чечип жатабыз. Ошондой эле адам өткөндөн кийин жергиликтүү органдар милдеттүү түрдө жер бөлүп бериш керектигин дагы сунуш киргизилди. Бирок биз аны Конституцияда укуктук милдет катары беките албайбыз жана бул маселени башка органдар караш керек деп түшүндүрдүк. Конституциялык кеңешмеге кирген секциянын мүчөлөрү ар бир түшкөн сунушка реакция кылып, убактысында карап чечип чыгарып, ачык талкуулап жатабыз, дейт Нурлан Шарипов. Булак Супер KG. Имамиддин Ташев 3 жылда Кытайдын карызынан кутулуп, чек ара маселесин чечем. Президенттикке талапкер Имамиддин Ташев кече 24-ноябрда журналисттерге маалымат жыйыны өткөрдү. Жыйында Кыргызстандагы саясий кырдаал, Кыргызстанда ар бир элдин көйгөйүн чечем деген эргүүлдөр тууралуу талкуу болду. Имамиддин Ташев эгер алдыдагы президенттик шайлоодон өтүп калса, алдыда аткара турган иштери тууралуу кеп салды. Мен жаңы ыкма сунуштайм. 3 жылдын ичинде ар ким өзүнүн деңгээлинде долбоор жазганы менен программасы ишке ашкан жок. Эл алданып жүрүп тажады. Өкүнүчтүүсү өмүр өтүп жатат. 30 жылдан бери чечилбей келген чоң маселе бар. Мен 3 жылдык гана президенттик башкарууну сурайм. 3 жылда Кытайдын карызын кутулуп, чек ара маселесин чечем. Ошондой эле коррупция менен катуу күрөшөм. Эгер 3 жылдын ичинде ушул маселелерди чече албасам, кызматтан кетем, деди Имамиддин Ташев маалымат жыйынында. Белгилей кетсек, президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январына белгиленген. Эскерте кетсек, учурда Имамиддин Ташев президенттикке талапкер. Булак Назар Ньюс KG. Памирлик кыргыз. Памирге кетебиз, ачка калдык. Кыргызстанга суктанган деле жокпуз. Бул тууралуу Памирлик кыргыздар Спутник басылмасына маек курган. Памирден келгенде Алай районунун Сары-Моңол айылына жайгашканбыз. Ал жакта эле бир аз суук эле, бирок көнө түшкөнбүз. Эми Талдысуу айылына өкмөт үй салып берип, көчүп келдик. Абдан суук экен. Памирден эч айырмасы жок. Эшикте шамал 2 күндүн биринде күн бузулуп турат. Бир күнү карасаң жыян, бир күнү арылдаган шамал айлана кетирди. Бизди жайгаштырган үйдүн батареялары жакшы иштебейт экен. Аябай суук болуп жатат. Бешикте 2 кичине неберем бар эле. Ушулар ооруп калбаса экен деп кыйналып, үшүп отурабыз, айла жок. 77 жаштагы апамды алып келип алганбыз. Ал киши да сууктан улам ооруп, бөйрөгүмдө отурат, деди Күмүш эже. Ал жергиликтүү боордошторго кышка камылга катары ар бир үйгө Сары-Моңол көмүрүнөн түшүрүп бергенин белгиледи. Бизге көмүр түшүрүп, отун камдап беришти. Көмүрү да майда, унга окшош экен. Такыр күйбөйт, күйсө деле кайра өчүп калат. Ошентип суукта кыйналып кеттик. Сары-Моңолдо 1 жыл турдук. Анда кадимки меш жагып коюп, жок дегенде жылуу отурчу элек. Бир жумада бир жолу базарга барат элек. Базардан кем карчыбызды толуктап алчубуз. Памирден келгени ошко бир түнөдүк да. Эртеси эле Сары-Моңолдогу мектепке жайгаштырышкан. Маңдай тескей бөлмөдө Памирлик 11 үй бүлө тиктеш отурдук. Ошону менен эч жакты көрө алган жокпуз. Бирок эл менен таанышып, аз-аздан көнүшүп калганбыз. Талдысууда же дүкөн жок. Жаз келсе Памирибизге кетип калсакпы деп эртелик кеч ойлогонубуз ошол, деп кейиди Орузбек кызы. Булак Коом пресс. Бүгүн дагы бир талапкер президенттик шайлоого катышуу ниетинен кайтты. Сок өндүрүү боюнча компаниянын башчысы 44 жаштагы Жумабеков шайлоонун алдында жарыштан четтеген 16-жаран болду. Президенттикке талапкерлигин койгон Турсунбек Жумабеков жарышка катышуудан баш тартып, арызын артка чакыртып алды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы билдирди. Ушуну менен мамлекетти башкарууга ниеттенгендердин саны 47-ге түштү. Сок өндүрүү боюнча компаниянын башчысы 44 жаштагы Жумабеков шайлоонун алдында жарыштан четтеген 16-жаран болду. Эске сала кетсек, шайлоого катышууга жалпы жолунун 65 киши арыз берген. Бирок талапкерликти көрсөтүү процесси аяктаганга чейин 2 жаран арызын чакыртып алган. Ошентип Боршайком 63 ата-андаштын документтерин кароого киришкен. Алар менен бул шилтеме аркылуу тааныша аласыздар. Булак Спутник KG.
Равшан Жээнбеков. Садыр Жапаров президент болом десе чыдамкай, толеранттуу айкөл болушу керек. Саясатчы Равшан Жээнбеков түрмөнүн азабын көргөн адам катары өкмөт башчылык милдетин убактылуу тапшырган президенттикке талапкер Садыр Жапаровго кайрылды. Ал мамлекеттин башында келем деген адам чыдамкай, толеранттуу айкөл болушу керек деп эсептейм. Жээнбеков эгер Садыр Жапаров мамлекеттин башына келсе, бийликти саясий оппоненттерине каршы колдонбоого чакырды. Мен башка саясатчылардай болуп актала элекмин. Мойнума 7 кылмыш ээленип турат. Азыр үй камагындамын. Ошондуктан түрмөнүн азабын тарткан адам катары, ал жактагы саясий басымды билген киши катары Садыр мырзага кайрылат элем. Түрмө аябай оор нерсе. Өзгөчө саясий максатта камалгандарга Садыр өзү дагы абактан чыкканына 1,5 ай эле болду. Мамлекеттин башчысы болом деген адам эч качан сөздүн, бийликтин күчүн оппоненттерине каршы пайдаланбайт. Ал толеранттуу болушу керек. Ошондуктан Садыр Жапаровдун кечээки сөздөрү шайлоонун риторикасы болсо керек деп ойлоп жатам. Бирок эгер президент болуп калса, шайлоо риторикасынан кетип, сөздүн, бийликтин, мамлекеттик институттардын күчүн саясий оппоненттерине каршы колдонбойт деп үмүттөнөм. Себеби өлкөнүн башындагы адамдын ар бир сөзү укук коргоо органдарына түз жана кайыр түрдө команда берүү болуп эсептелет. Мына кечээ Садыр Жапаров Каныбек Иманалиевге Өмүрбек Текебаевдин дарегине айткан сөздөрү буга мисал болду, дейт Жээнбеков. Булак Назар Ньюс KG.